Китеп күнүнө карата Айтматов районунда өткөн иш-чарага 16 китепкана катышып, атактуу авторлордун, ошондой эле жергиликтүү акын жазуучулардын өмүрү жана чыгармачылыгына арналган көргөзмөлөрдү сунушташты. Китеп күнүн биз чоң майрамга айланттык. Максатыбыз ушул күнү биздин райондогу бардык китепканалардын эмне жаңы китептери бар, окурмандарды кантип тартат, ошол элге кандай кызмат көрсөтөт, китепкана маданий очок катары айыл элине кандай кызмат кылууда деген максатта бул жерде биз китеп фестивалын уюштурдук. Биздин бардык айылдык майда ири кичине китепканалардын бардыгы бул жерге чыгышып, ар бир акын жазуучуга арналган өздөрүнүн көргөзмөлөрүн уюштурушту. Китеп майрамы көркөм окуу боюнча сынактар, жаш манасчылардын, сүрөтчүлөрдүн жана бийчилердин кароо сынактары менен коштолду. Бул самалык жаш муунду китеп окууга үндөп, билим алууга чакырды. Бүткүл дүйнөлүк китеп күнүнө карата биз өзүбүздүн колубуздан келишинче китеп көргөзмө уюштуруп келдик. Бул жерге кооз, жомоктуу китептер менен кызыктырып, аларга айтып берип, мына ушул жол менен биз кызыктырып атабыз. Жаңы келип түшкөн чакан жашынакай азыркы чыгып аткан китептер абдан кооз болуп чыгып атат. Ошол сүрөттөрүн көрсөтүп биз буларды чакырабыз. Азыр басымдуулугу ошо майда класстан баштап атабыз. Анткени булар бат тилди алат, бат кызыгат. Жарманкеде келген конокторду кол өнөрчүлүктүн жаңы ыкмасы менен дагы окуучулар таң калтырды. Бүгүнкү ошо майрамда биз ошо кол өнөрчүлүк көргөзмөбүз менен, мастер-классыбыз менен катышып атабыз. Андан сырткары ошо биздин момундай эбру техникасы бул негизи түрк элдеринде абдан көп жайылган. Бул эбру техникасы суунун бетине сүрөт тартууда, мындайча айтканда. Анан бул техниканы биз ишке киргизгенибизге 2,5 ай болду. Ошо Бишкекке барып, атайын мастер-класстарга катышып, ошо өзүм үйрөнүп келдим. Адегенде анан окуучулар менен азыр иштеп атабыз да. Анан деги эле бир айда бир жолу кыздар менен сөзсүз ошо эбру техникасы менен бир сүрөт тартып коебуз. Момундай бижутерияларды жасайбыз. Мына бул жерде бижутерия мастер-класстары дагы бар. Ошо өзүбүздүн колубуз менен мындай ар кандай жасалгаларды, колье, браслет, сөйкөлөрдү мындай жасалгаларды да кол менен жасаганды үйрөтөбүз да. Иш-чаранын алкагында чоңдорду окутуу күнү уюштурулуп, анын алкагында адистер кесипке багыт берип, пайдалуу сабактарды өтүштү. Тактап айтканда, бизнести уюштуруу жана бизнес план түзүү, финансылык сабаттуулук темасында маалымат беришти. Каржылык сабаттуулук боюнча ошол өзүбүздүн акчаларыбызды кантип пландайбыз, кандай кылып аны баягы жоготобуз, кандай кылып пландайбызды өткөрөбүз. Бүгүн биз жана сос контракт алган биздин айымдарга азыр сабак өтүп атабыз. Ошол 150 000 сомду кандай кылып биз иш жүзүнө ашырып, ошону кандай кылып кирешелүү кылып ала алабыз да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул өтө турган тренинг буларга пайдалуу болот го депчи. Негизи эле бул каржылык сабаттуулук бул баарыбызга керек да. Ошону акчабызды биринчиден акча табышыбыз керек албетте. Аны башкарышыбыз, башкара билишибиз керек да. Анан ошол акчаны көбөйтүп, өзүбүздүн баягы өзүбүздүн үй бүлөбүздүн муктаждыгын канааттандырышыбыз керек. Мына ошол жөнүндө бүгүн биз бул айымдарга мен сабак өтөм. 17 апрель чоңдорго билим берүү күнү деп белгиленип башталды. Ошо чоңдорго билим берүү күнүнө карата бүгүнкү күндө азыркы учурда ошо Айтматов районунда чоң бир иш-чара өтүлүп жатат. Бул жерде кош майрам деп айтсак жаңылышпаймын. Себеби дүйнөлүк 23 апрель китеп күнүнө карата жана 17 апрель чоңдорго билим берүү күнүнө карата жакшы бир чоң иш-чара уюштурулуп атат да. Бул иш-чара китепке болгон кызыгууну арттырып, коомдо билимге умтулган маданиятты жайылтууга өбөлгө түздү. Нурайым Дөөлөтова, Мелис Элебесов, Эркинай Жуманбекова, Айтматов району.